Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Денсаулықтарыңыздар жақшыбы? Азыр эле бир тууганыбыз чалып, мындай деп атпайбы? Квартираны 2 күнөн бери полицейскийлер басып, үйгө кире албай атабыз. Эми алар кармап кеткенден кийин кечке отурасын аякта, иштен каласын, наркы болосун, бек болосун депчи. Ошо квартирасында жашаган балдар көчөдөн бир карта табып алган экен. Ичинде тыйыны бар картачы. Анан алар аны алып, эми 1000 рубльге чейинки покупкага терминалдар баягы сурабайт да. Магазиндер пин-код сурабайт. Тарс покупканы кылып чыгып кетет. Жоготконуна сразу заявление жазып койгон экен. Ошон менен эми багы 3 бала экен эле негизи. Анан бирөөсүнү кармаптыр, эми 2 күндөн бери ошо үйдү басат дейт. Экөөнү издеп атат дейт. Эми кимге керек эле мындай нерсечи? Ошого мен элге кайрылып кетет элем. Эми элге жеткирип кой деп. Чалпырда жаштар көп келип атат эми бизден ан бияка Москвага. Жерден бир таап алгандан тиби эле жөн эле өтүп кете берсек жакшы болот. Бир эми сен жаштардан көрсө керек деп чалган экен. Туугандар, эми кыргызчылык кылып ырымдап жерден тапкан акча эле карта эле эми кими кылып алып кете беребиз өзүбүздүн ырымыбыз менен. Эми биякта ырым-сырым өтпөйт экен. Ошол жерде кечке туруп кимики десең дагы таап алган болсоң абай эле койгон жакшы экен. Ошону айтайын деп чыгып калдым туугандарым. Тийбеңиздер, жерден эч нерсени албаңыздар. Бөтөн жерде жүрөбүз. Бияктын закондору башкалары башка дегендей. Ошентип 2 күндөн бери тынчыбыз жок. Үйдө 2 күндөн бери полицейскийлер басат, үйгө жакшы кире албай атабыз деп чалган экен. Ошол туугандар, абайлаңыздар, этият болуңуздар. Подъезд алдан басып атат дейт эми. Аякта эми не только алар деле, эми аякта жашаган кыргыз беле, өзбек беле, тажик беле баардыгын текшерип алып подъездде туруп алыпчы. Ушундай экен да. Кимге керек эле дейм. 4000 эле иштетишиптир, иштеткенде дагы 4000 эле. Кимге керек эле эми? Ушу бир аз гана акчага деп мен мына канча деген туугандар иштен калып атат. Тынч кетип атат. Эми пропискаң жок экен деп штраф салат, башка билесиздер го туугандар, Москвада жүргөндөрчү. Ушундай проблемалар болуп атыптыр. Ушул өзүм жеке каналыман туугандар. Канал катталып кетиңиздер. Иншалла элдин кызматына боло бермекчибиз. Анан кирди чыкты. Сүйүнөгам керек болуп калса чалыңыздар. Жолдо бардык көйгөйлөргө жооп берет. Келгенден кийин 3 айга регистрация коюп берет. Келеникесиздер, альфарттарын барып келесиздер. Жолдо тыйын бер болбойт туугандар. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир эжебиз бар Жалалатта. Жалалаттын чекесинде. Ошол эжебизге үй салынат туугандар. Буга чейин бир чыгардым эле, иншалла Алла разы болсун, баарыңыздардан жардам бердиңиздер. Азырда болсо результат кылып, ал убакта фундамент эле куюлган эле. Мына дуалдан бүтүп калыптыр, жыгачтар керек экен, эшик, рамка, айнектер керек экен. Тинекесин бирөөлөр жаап беребиз дептир, Алла разы болсун. Ошого жардам берип койсок жакшы болот. Группага таратып ушул видеону. Рахмат баарыңыздарга, видеону коюп берем силерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракату. Биз Жалал Абад областынын Орто Азия айылындагы Канша эженин үйүн Ороз айында келип элден жардам сурап, ушу үйдү бүтүрөр эл деп тартып кеткенбиз. Мынакей Аллах разы болсун. Мынакей ушул эле айылдын тургундары, 86-жылкы балдар $500, 88-жылкы балдар 27 000, ушул айылдагы садака фитр 35 350 сом, жайнак ажы деген 10 000, эжеге аяк бияктан берген 18 000 акча, кирпич заводу бар инсандан Аллах разы болсун 40 000, жергиликтүү элдерден 6 000 ушундай жардамдар болгон. Андан сырткары мынакей биздин Россиядагы, ушул Кыргызстандагы ушул жашаган инсандарыбыздан дагы 180 000 накталай акча дагы келген. Кудай кааласа бул усталарга дагы ушундай уста акыларына иштетесиздер. Анан урматтуу кыргыз элим, Аллах разы болсун баардыгыңыздардан. Аллах таала берген эксаныңарды Аллах таала өзү кабыл кылсын, кыямат күнү жүздөрүңөр жарык кылсын. Бул үйгө дагы Кудай кааласа үстүн жапканы, тинекесин дагы ушул айылдын тургуну алып берем деген экен. Аллах разы болсун ошол инсандан дагы. Дагы жардам берүүчү инсандар болсо, мынакей ички ремонттору, эшик, рамкалары, жыгачтары бар айжы. Ушундай жардамдар болсо, иншалла ушул эжени Кудай кааласа күзгө чейин ушул үйгө киргизип койсок, иншалла Аллах таала кудурет зат, Аллах таала баардыгыңарды кылган эксаныңарды кабыл кылсын. Ушул эже дагы ушул үйдө олтуруп дуа кылып турат. Аллах разы болсун баардыгыңыздардан.